Кечээ 8 январда Сарский двор кафесинин алдындагы дарактын кыйылганы боюнча маалымат чыгып, социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган. Экологияны сактай албай жаткан учурда мындай аракетке барганына жарандар нааразы. Ушул сыяктуу көмүскөдө кыйылган дарактардын санын кыскартып, башкаларга сабак болушу үчүн мыйзам ченемдүү чара көрүүнү билдиришет. Штраф болбогон нерсе эмнеге дегенде дарак 100 жылдык дарактарды мындан ушул көлөгүнгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек. Анан эгерде бул нерсе азыр токтобосо, анда эртең бүрсүгүнү башка дарактардагы биз билбей эле коомчулукка көрүнбөй эле кыйылып калышы мүмкүн. Эми бул көчөнүн боюнда экен, ошон үчүн эле билинип калды. Дарак жерден 2 метр бийиктиктен эч кандай руксаты жок, мыйзамсыз кыйылганы, өсүмдүктөр дүйнөсүнө залал келтиргени аныкталган. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгы тарабынан Сарский двор кафесине доо коюлуп, чара көрүү үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгына материалдар даярдалып өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө ошол бир түп даракты зыян келтиргени үчүн 37.639 сом 38 тыйындык доо коюп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүп берди материалды. Азыр эми бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн укуктуу баа берип, юридикалык жактан да чара көрүш керек. Мен ойлойм, бул жерде бир эле бул 37.639 сомдук доону эле өндүрүп тым болбостон тиги жакка чара көрүш керек. Биз мындайча айтканда, биз өзүбүздүн компетенцияда иштүү жумушту аткардык. Буга чейин Сулайман Тоо аймактык башкармалыгынын комиссиялык актысынын жана Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгына кайрылган катынын негизинде экологдор жеринде карап чыгып, 15 даана дарактардын кооптуу бутактарына бутоо иштери үчүн макулдук бергени айтылды. Биз ошо экология ишканасына жибергенбиз. Бута уруксат бериңиздер деп. Макулдашып, ушу бутоого деп берилген. Бирок ага карабастан кечээ ошо дарак кыйылып кетти. Кыйылып келдик, азыр реакция кылдык. Экология иск жазды, бүгүн уже чыкты. Бул кафе менен Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы ижара келишимин токтотту. Ага себеп көп жылдык өсүп келген дарактын кыйылышы. Эч бир негиз жок, рухсаты жок, кыйып салганына бир гана айып пул салып, төлөп коюу менен чектелбестен келишим бир тараптуу жокко чыгарылды. Ал эми Ош шаарынын мэриясы бүгүндөн тарта Сарский двор кафеси менен бир тараптуу келишимди бузду. Анткени булар ошол мыйзамсыз ишке өз алдынча баргандыгы себеп болду. Ал Сарский двор турган жер муниципалдык жер аянты болуп эсептелгендиктен мэрия мындан аркы келишимди токтотуп, ал жерди баштап калыбына келтирип, өзүңөрдүн аракетиңер менен бузуп алгыла деген билдирүүнү жиберди. Ал эми аталган коомдук тамактануучу жайдын баракчадагы номерине байланышып көргөнүбүздө жарандарга кооптулук жараткандыгына байланыштуу кыйгандыгын жана маалымат бере албастыгын билдирди. Коопсуздук жаратканы үчүн кыйылды. Ал нерсе азыр мен эч кандай сизге комментарий бере албайм, потому что бул тема боюнча башка сүйлөшө турган адамдар бар да. Я просто администратор там. Номерин бере албайм эже. Мен бул жерде только официанттарга эле только ответ бере алам, андан сырткары иштерге нет, ответ бере албайм. Кечирип койсоңор. Белгилесек, Сарский двор кафеси шаар казынасына жылына 1 750 000 сом ижара акы төлөп келген. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузриков, УТРК Ош. Бул жер бул жерде убактылуу иштеткенге алган ишкер канча убакытка алганын билбейм, бирок бул парковый зонанын уландысы да. Биякта парк, Наваи паркы бар, ошонун уландысы болуп эсептелет. Анан парковый зонанын дарактарын сактайм деген милдеттенме болуш керек да. Мен келишимди көргөнүм жок. Бирок менин ичими ачтырган нерсе ошол көзөмөл органы экотехинспекция болуптур, надзор кылат экен. Ошолордун функциясында экен. Бирок мэрия каякта карап турат. Өзү негизи эле мэриянын зелен хозу ар бир даракты эккенден кийин, демек, эгилген ар бир дарактын үстүнө контроль кылыш керек да. Канча деген биз жергиликтүү бюджеттен акча коротуп атабыз. Канча деген биз ошо зелен хозго ишмердүүлүгүн улантуу үчүн жергиликтүү бюджеттен акча коротуп атабыз. Демек, алар ар бир даракка көзөмөл алып туруп,
Анан кийин экотехнадзор шуну кыйбагыла десе дагы алар уведомление алыш керек да, жок дегенде. Мисалы үчүн кече Зеленхоз бул жерге келбептир, көрбөптүр. Мына МАП эми мэриянын бир структурасы болот, МАП келип токтотуп штраф илишиптир 37 000 сом. Эми бул штраф болбогон нерсе, эмнеге дегенде дарак 100 жылдык дарактарды мына ушул көлөгүнгө чейин өстүрүш үчүн канча убакыт керек. Анан эгерде бул нерсе азыр токтобосо, анда эртең бүрсүгүнү башка дарактардагы биз билбей эле коомчулукка көрүнбөй эле кыйылып калышы мүмкүн да. Эми бул көчөнүн боюнда экен, ошон үчүн эле билинип калды. Мына мисалы азыр мына Царский двордун артында дагы бир дарак кыйылган экен. Ал дарак качан кыйылган эч ким билбейт. Азыр сурасак, МАПтын жетекчисине сурасак, бул МАПтын жетекчиси айтат, мен жетекчи болуп келгенден бери ал дарактын кыйылганы боюнча маалыматым жок экен дейт. То есть көмүскөдө калган ошондой кыйылган дарактарды үстүнөн мэрия көзөмөлгө алыш керек да. Мен ойлойм, жанагы убактылуу ижарага берген мекеме дагы көзөмөлгө алып, бул убактылуу ижарага берген келишимди неметиш керек, жокко чыгарыш керек. Бир эле штраф менен эле иш бүтүп калбастан ушул жокко чыгарыш керек. Ош шаары кир абалардын, шаарлардын жанакындай эмесинде да